Хоп, 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 хоп. Бе. Хоп, хоп, хоп. Өзім таңдай. Акула жақ баратасыз ба? Жоқ, акула жақ бар ғой. Өтөбүз да бияктан. Аха. Арал өтүп кетсиздер. Арнадын кичи автобус айдаган байкелерге салымы чоң пайдасы бар биздин мамлекетке. Болуш керек да. Билип ал, сүйүү деген болуш керек. Менин сүйүүм болсо Зульфия. Акчаң көппү Баястан? Менде деле акча көп. Анда сенде алма көп. Ооба, мен деген алма. Ассаламу алейкум, сүйүктүү телегөрүүчүлөр. New TV шоу программасы түз эфирде. Бардыңыздарда көргөнүзгө кубанычтабыз. Мен Арсен Султанов. Программабызга кош келдиңиздер. Айымдар жана мырзалар. Эшикте аба ырайы азыркы учурда абдан суук. Негизи түз эфирде мен азыркы эмоцияларды берүүгө даярмын. Эшикте жамгыр, шамал, көлчүк. Негизи бунун бардык эмоцияларды берүүгө да кыйын. Биз анда бесе бул нерселердин баарына көз жумабыз дагы. Программабызды баштайбыз. Буюрса, маанайыңыздарды 100% көтөрүүгө даярбыз. Биз баштадык. Бүгүнкү программабыздын коногу түз эфирде New TV шоу программасында белгилүү рэп аткаруучу. Мен оюмча Кыргызстандагы ушул жаңы рэптин түзүлүшүнө өзүнүн бир чоң салымын кошкон инсандардын бири белгилүү рэп аткаруучу. Биз билебиз Баястан. Теке. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кош келдиңиз Баястан. Чоң рахмат. Эшикте жамгыр жаап атат. Кандай болуп атат сизге аба ырайы? 3 күн болуп калды мына. Эми аба ырайына карабайм көп деле, бирок күндү күтүп атабыз. Биз дагы күн келсе манайда болот дейт, ырлар да көбөйөт дейт. Анан мен оюмча аба ырайына көп карабаш керек, негизи аба ырайын тарынтырбаш керек дейт да. Ошон үчүн жанды деле сүйөбүз. Ошондо аба ырайын азыр ким тарынып койду? 3 күн бою тарынып. Мен билбейм, ошо адамдар өзлөрү эле мынтип эткен да, кандай десем. Менин аба ырайы тажатып салды, аба ырайы качан бүтөт? Ысып кеттим да. Ысып кеттим же. Биз негизи кыргыздар эми жакпайт да, эми аба ырайчы. 4 аба ырай жакпайт, ысыса жакпайт, жан жаса жакпайт, ушундай да. Сизге кайсы аба ырай жагат негизи? Мен оюмча футболкаңызга, үстүңүздөгү кийимдерге караганда жаз мезгили жагат экен. Жамгыр жаап аткан учурда, чөп жаңырдан жашылданып чыгып аткан учурда. Ооба, албетте. Ооба. Баясан мырза, бүгүнкү программада сизди көптөгөн оюндар күтөт. Мен оюмча бүгүн да сыркулап калыпсыз, азыр үнүңүздөн да бир аз байкалып турат. Ооба, мен анча-мынча ооруп калдым, карабай эле койгула деп коем. Урматтуу телегөрүүчүлөр, түз эфирге WhatsApp номерине башпаңыздар, SMS билдирүү калтырыңыздар. Мен оюмча Баясан мырзага көрөрмандары көптөгөн суроо беришиңиздер мүмкүн. Түз байланышкада чыгыңыздар. 56 шаардын коду 0312. Күтөбүз бардыңыздарда. Анда эмесе, мен оюмча дароо эле бүгүнкү программабызды башташ үчүн сиздин чыгармаңызга бербесек программабыз ачылбай болуш керек. Чыгармабыз көбөйүп атат күндөн күнгө. Кудайым буйрса, альбомдун үстүнөн иштеп атабыз. Бегиш досум альбом чыгарып атат. Кудайым буйрса, анда альбом чыгат. Андан ары биз да альбом жазабыз, кудай буйрса. Андан кийин Касперди күтүп атабыз. Касперди альбомду жазса, ошондо экинчи заманбап альбом чыгарабыз, кудайым буйрса. Ошон үчүн күтүп турула. Дагы бир жолу кудайым буйрса деп коеюн. Анда эмесе, азыр биз бир музыкалык чыгарма кезек берели анда. Жалпы телегөрүүчүлөр менен түз эфирде дал ушул клипти көрүп, андан кийин программабызды улантабыз. Буйрса, оюндарга сиздер дагы күбө болосуздар. Эч кайда алыспай туруңуздар. Мыкты музыкалык чыгарма бир гана сиз үчүн жаңырды. Биз программабызды сиз менен биргеликте улантабыз. Анда эмесе, Баясан мырза, негизи клиптерди биз көрүп чыкканда, акыркы ушул 2017-жылы чыккан клиптердин арасынан көпчүлүк учурда бий менен клипти улантып калдыңыз. Өзүңүз катышып, өзүңүз бийлеп. Мен оюмча бийге Зульфия эже менен таанышкандан кийин кызыктыңызбы? Ооба, негизи айтканда өзүмдүн кандай десем, Зульфия жеңебиз менен. Жеңебиз деп айтсам болот го. Ошо Зуля көбүнчө басым кылды деп ойлойм, анткени кандай десем, мурда шыгым бар болчу бийге, бирок эч ким жок болчу, тренер сыяктуу. Ошо Зуля тренер болуп мени үйрөттү, аябай оор экен. Билеш да оор экен, раз-два деген эмелери бар экен, тактары бар экен. Бирок үйрөнсө болот экен. Мен оюмча, кандай десем, чыгармачыл адам бүт жерден талант болуш керек оюмча. Анан көп эле ырчыларды карап атам, жөн эле мындай эле кандай десем, жаман ойлой коеюнчу, көп ырчыларды көрүп атам.
Анан негизи бий менен кандай десем кошсо, рэпти кошсо башкача болот экен да. Ошондуктан өзүмдүн кандай десем өзүмө бир жол ачтым. Бий менен мен кандай десем ар дайым бийлебейбиз, бирок кээ бир жактан бийлеп турсак болот деп ойлойм. Азыр балким кыскача бир трюктар көрсөтөсүзбү? Мен билбеген бий стилдерин. Мен деген кол менен негизи фингер тап деген бийди көрсөтсөм болот. Бул ошондо азыр кара сен толкун кылдам. Равномерный болуш керек да. Бул жакта камера көрсөңүз болот. Бул жакта камерага. Мындай кылабыз. Бул деген жүрөк. Бул деген жөн эле кол. Бул деген билбейм эмне. Бүркөт. Эметип мына чымчык. Учуп кетти көрдүң. Мындай келип туруп. Сонун. Арсенди бир тартып коел. Баясан мырза, ушул сиздин интервьюларыңыздан окуп калганда негизи бардыгы менен дос болор бейт экенсиз. Негизи досу да тандап, өзүңүзгө жакындарды эле гана жакындарыңыз менен дос болот экенсиз. Негизи кайсыл критерийлер менен ушул шоу бизнес адамдары менен дос болосуз? Ал рэп ырдаш керек, рэп аткаш керек, бийлеген биш керек. Мен билбейм, сен көп деле көргөн эмес болуш керексиң интервьюларын, анткени баарын эле жакшы мамиле кылабыз. Достор көп эле негизи десем. Критерийлерди көп карабайм, бирок биринчи айта кетсек, эгер билингилесе, жөнөкөйлүк, экинчи сабырдык, үчүнчү эркек дос болсо эркек болуш керек. Эркек достор керек деп айтат экен го. Ошо. Кыздар менен дос болбош керек. Жаңы эмес. Жаңы ырым болот, Кудайым бурса эркек достор керек деген. Сырды айта кеттим, балең. Мейлем. Ошо, эркек достор керек негизи. Баясан мырза, негизи биз ушул бардык эле ырчыларга ушул суроону бергенбиз. Таң эрте ырчылардын күнүмдүк жашоосу кандай башталат? Бир аз кеч турат. Андан кийин ырларга даярданышат, кечки концертке чыгышат. Түн менен концерт, балким тойханаларда ырдашат. Сиздин күнүңүз кандай негизи план боюнча? Менин күнүм аябай эртеден кутман таң деп башталат. Анткени эртең менен эрте турабыз. Акыркы курстарда окутабыз. Мед академияда? Мед Кыргыз, Орус, Славян университетинин медицинский факультетиндебиз. Ал жакта эртең менен туруп окуш керек, жана окуш керек. Мен оюмча ар бир медик кандай десем, татаал жолдон өтүшөт. Сиз ошондо кесибиңиз боюнча кайсыл тармагында болосуз медицина? Балдарды карайбыз. Педиатриялык факультет. Бардык жагын үйрөнүп калдыңыз уже. Укол сайган билесиз. Билебиз, Кудай бурса. Мен оюмча рэп мен бул дүйнө жүзүнө эксклюзив нерсе болсо керек. Мисалы ошол эле Тимати Арзаганын тармагы башка, Дони Блэкстардыкы деле башка. Сиздики Баястан. Негизи мындай нерсе. YouTube'дан жазып көрсөң дагы чыкпайт да, рэпер, медик деп жазып көрсөң чыкпайт эчким. Бир гана сиз болдуңуз, Ошондой болду. Негизи ушул сиздин Instagram баракчаңызда мен деле байма-бай көрүп калам. Ушул сиздин кичинекей иниңиз болсо керек, Тимока болсо. Тимока. Аны ар дайым ден соолугун карап турасыз. Ар дайым карап турабыз, бирок убактым жок болгону ата-энелер карайт. Негизи айтканда аябай балдарга жакынмын. Илгеритен бери эле. Илгеритен бери деп коеюн. Кичинекей чагымдан бери эле аябай жакшы көрчүмүн. Анан ошо балким ушуга салыштырсак, ушул профессияны тандадык деп ойлойм да. Сизге учурда СМС билдирүүлөр келген экен, ошонун арасынан окуй өтсөк, шоу чөйрөдө жүрүп окууга убакыт кантип бөлөсүз экен? Сизге ишенсе болобу анан деген экен. Ишенимдүү адамсыз. Негизи айтсам, кандай десем, бир орусча макал бар, айтып берсем болот. Успешный человек — это занятой человек дегенчи. Негизи бүт чөйрөдөн кандай десем, занятой болуш керек. Биринчиден окуудан, анткени ар бир киши окуш керек. Мен оюмча диплом алыш керек, албетте. Негизи кандай десем, салыштырса болот. Бирок татаалыраак болуп калат. Эгерде сен медик болсоң. Эгерде сен жөн башка профессияда болсоң, кичине мындай жеңилирээк деп ойлойм да. Мен оюмча азыркы биздин жаш муундар деле 11-класс бүтүп аткандар деле сизди көрүп жатса керек. Мен мынакей рэп аткаруучу болгум келет. Бир эле максат коет. Рэп аткаруучу болушум керек, рэпер болушум керек депчи. Сиз ошондо эки максат койгон экенсиз. Мен рэпер болом, медик дагы болом деп, Албетте. Иштейсизби ошол кесипте? Кудайым буйрса иштейбиз. Кичинекей балдарга рэп айтып, теке. Мен негизи айтсам, келечекте пландарым бар. Биринчи
клиника балким ачып калабыз. Эмне деп атайсыз? Заманбап. Балким заманбап клиник болот айта кеттим. Эми көрөбүз. Кудайым буйруса, пландар көп. Мыкты. Анда эмесе негизи телегөрүүчүлөр бардыгы билет. Башында 5 мүнөттө бизде кыскача интервью болот сиз менен. Жаңы эле ал убактыбыз бүттү. Менин оюмча жашооңуз боюнча айтканга жетишип калдыңыз болуш керек. Көп нерсени сурабайбыз. Бизде азыр Баясан мырза оюнубуз бар. Бул жактан эми сиз рэп аткаруучу болгондон кийин азыркы учурда заманбап төкмө акындардын катарына кирет болушуңуз керек. Ооба. Сөздү уюкаштырып бири-бири да. Азыр бизде оюнубуз бар ошого байланыштуу. Импровизация деп аталат. Биз азыр ошого байланыштуу мен тактайчаны алып чыгайын. Сиз көзүңүздү жумтурсаңыз болот да, азыр эртеле даярданып алсаңыз анан. Мынакей жаап туралы. Азыр урматтуу телегөрүүчүлөр, мен бул жака азыр тактайчаны алып чыктым. Мынакей. Тактайчабыз даяр. Ачып берели? Ачып беребиз. Азыр бул жакта сөздөр жазылып турат. Көрдүңүз, Жамгыр, Бака, Зульфия, Акула. Эми, мен оюмча бул жакта импровизация дегенден эле рэпке байланыштырып, биз азыр музыканы жаңыртабыз. Рэп силе айтканда бит деп коет эмеспи? Биттер жаңырып турат. Биле кеткиле, бирок тамагым ооруп атат, бирок мен деген аракет кылабыз. Аракет кылабыз. Негизи рэпке тамак ооруп калса билинбейби же билинип калабы? Билинип калат. Бул эле вокалда. Сонун. Анда эмесе, урматтуу телегөрүүчүлөр, добушун бийигирээк кылып көтөрүңүздөр. Азыр биз сиздер менен биргеликте рэпти аткарабыз. Даяр сөздөрүбүз даяр. Кайсыл сөздөн баштап рэпти аткаралы? Келиңиз бул жана. Бизге. Мен негизи мындай айтсам, музыканы жаңырталыбы же бир аз даярданасызбы? Музыка жаңыртып койсоң деле болот. Монун баарын айтып берем. Анда эмесе, музыка жаңырды. Сахнада заманбап. Баястан Бакар эле окуп берейин. Ооба, окуп рэп сине кош келесиз. Мен деген ушул жакка келдим, бул жакта New TV шоу. Ооба. Билип ал, Арсен деген болот кыздарга воу. Билип ал, сүйүү деген болуш керек. Менин сүйүүм болсо Зульфия. Билип алгыла. Ооба, достор айта кетейин, жер тоголоо. Мен айтып койдум, атып коёмун, сенден чыгат ок. Ооба, бул деген бакыт. Бакыт болуш керек бул жашоодо. Билип алгыла. Керек болсо, менин телефонума силер чалгыла. Ооба, кеттик. Мага керек акча. Бирок акчага керек эмне? Тапанча. Мен деген бандит эмесмин, бирок алма менен алып кетебиз баарын. Билбейм, уйкаштырып койду, кечиргиле. Андан көрө мени билегиле. Биз деген эшикке чыксак Жамгыр. Андан кийин сен деген токтоба. Бул жерде кайра айтайын Жамгыр сөз менен. Мен деген айтып кетемин Арсен. Билесиңби? Сен деген сен деп койсуң. Ооба, кетип берели. Мага керек Бака. Билесиңби, сен уважать этпесиң Тупакка. Же болбосо сен уважать этпесең болосуң Чупакабра. Кетели андан нары. Керек болсо нарыңга. Мен деген саламымды айта кетейин. Ооба, Баткен калды деген. Баткен деген сөз калды. Баткен. Сөз жокпу? Сөз жок, бирок теякта Арсен. Анда эмесе, азыр менде да идея пайда болду. Балки мен да рэп айтып көрөйүн. Эмесе сиз да кошумча турсаңыз болот. Биздин кесиптешибиз азыр эми бул негизи бул сценарий боюнча жок болчу бул нерсе. Азыр бизге музыканы жаңыртып берсе, эмесе кошумчалап турасыз. Кеттик. Музыка Арсен Султанов. Музыка, рэп. Бүгүн бизде Баястан жана Зульфия эже каякта? Ал деген уктап атат. Мен билемин, анткени эшикте Жамгыр, Баткенде кар жаап атат, билесиңби? Акулалар көйдү көчөдө. Алардын бардыгы кийген ким тапты? Албетте Бакыт байке. Акчаң көппү Баястан? менде деле акча көп. Анда сенде алма көп. Ооба, мен деген алма көп, анткени акча менен аламын алма. Кийин сиздер үйлөнгөндө Зульфия эже сизден акча сурайт. Ошондо ушул жерден сүйүү менен Бакыт билине. Ооба. Албетте эшикте Жамгыр. Сен деген же тандыр. Самсы деп койдум. Кетерсе болот, бул деген просто бир тема керек да негизи чыраптачы. Мен ойча ушул жактан жыйынтыкташыбыз керек. Биздики рэп мези башкача болуп кетти. Мындай кандай десем, бул деген кандай десем, рэпти ойлой бербейли мындай бүт сөздөрдү кошуп уйгаштырып берет депчи. Негизи смысл керек да. Рэп деген бир тема керек да. Ошо теманы ачыш керек да, изилдеш керек. Мисалы тоголок десек.
Же акула. Жер тоголок деп ушул тоголок жөнүндө көп нерселерди айтыш керек да. Негизи жер тоголок десек болот. Айта кетсек жана тоголок молдо десек болот. Бул тоголок жөнүндө эле ырдаш керек да негизичи. А бuyakта көп сөз болуп атпайбы? Бул деген эме болуп кетет да, каша болуп кетет да негизи рэптечи. Ошону эле алган. Негизи бүгүн биз рэпти түз эфирден көрдүк. Кантип айтыш керек, негизи кантип сөздөрдү уюкаштырыш керек. Менин оюмча азыр түз эфирден көрүп жатсаңыздар, силер дагы уюкаштырып ырдап көрүңүздөр жана бизге видеосун жөнөтүңүздөр. Мен Баясан мырза көрсөтөбүз андан соң. Андай эмесе, негизи рэпти силер көбүнчө бир теманы алгандан кийин ошол темада уюкаштырыш керек. Сөздөрдү кантип табасыздар? Кантип илхом келет силерге? Эми негизи айтканда илхом бирде келет, бирде жок. Бирок Бек Борбиев байкебиз айтып жүрчү. 5 жылда илхом бир келсе, 5 жылда бир жазасың тең дейчи. Ал болбош үчүн негизи рэпти кандай десем, жазып бериш керек, тренировка кылыш керек. Бул деле мындай да, залга барып тренировка кыласың. Анан 2-3 айдан кийин уже мындай булчуңдарың чыгып болуп кетет да. Анан рэпте деле күндө машыгып берсең, аягында рэпте деле булчуңдуу рэпер болуп каласың. Эми сиздин жашооңузга эле киришкенде сиз спорт менен машыгасыз. Ооба, анча-мынча. Азыр көрсөтүп аласызбы? Бул жакта күчтөр. Бияктан көрсөтпөйм, бияктан менде негизи айтканда менден да качоктор бар, ошон үчүн мен негизи билгиспеле болсо. Be humble деп коет, эми Kendrick Lamar'да Be humble это кандай десем, эме болуш керек да. Скромный деп айтылат да негизичи. Мынакей. Бизге келген учурда СМС билдирүү бар экен. Балалыгыңыз жөнүндө айтып бериңизчи деген экен. Сиздин балалык кезиңиз кызыктуу болду негизи? Же жалаң гана рэп? Негизи балалыгым аябай кызыктуу өттү. 50 Cent. Ата-энелериме биринчиден ыраазычылык. Айта кетсем, балыкчыда өстүм. Ал жерден көп нерсени көрдүм. Жакшылыктарды көрдүк. Жаманчылыктарды көргөн жокпуз. Негизи айтканда компьютерный клуб бар болчу. Компьютерный клубтар мындай жаралып атканда жаңыданчы. Мен 8-класста окуп жүргөндө. Анан байкем иштечи аякта. Анан интернеттен көп клиптер келе берчи да. Анан мен кичинекей кезимде көрүп, мынтип рэперлерди көрүп, 50 Cent, Eminem дегендерди көрүп аябай балыкчыда эч ким кийинбечи да андайчы. Мен деген бандананы кийип, ысык болуп, бандананы кийип, үстүнөн кепка кийип, момундай шөлбүрөгөн кийимдерди кийип жүрчүбүз да. Анан мени мындай кол менен көрсөтүчү да, тетиги рэперди калачы деп күлүпчү. Анан ошол балдар азыр келип сый урмат менен байке деп калышат да. Негизи айтканда мындай өзүң калооң болсо кылыш керексиң. Кылбасаң кылбай эле коюш керексиң. Менин оюмча сиздердин жаңыдан гана рэп чыгып баштаганда, көчө акыны деп ырдап жүргөндө биз билгенде эле телегөрүүчүлөргө деле балким ошол эл арасына жакшы кирбей жаткан. Булар Европаны туруп атат, булар эмнен баштады, кыргыз элине туура келбейт деген. Бирок кийинчерээк 2 жыл, 3 жыл аралык өттү. Рэп Кыргызстанда мынакей заманбап, менин оюмча көтөрүлүп болуш керек. Эне тил чыгармасы чыккандан кийин эле дөңүрөй баштады. Башка Назгүл Токтокуновдун ырдагынан кийин андан да өнүктүү музыка. Өзүңүздөргө билиндиби ошол маал? Кандай болду? Негизи биз бир эле кандай десем, бир ишти аягына чейин кылсаң үзүрү чыгат дейт. Биздин чыгармачылыкта да үзүрү чыкты. Эми айтпайм 50 Cent'терге жеттик, тиги болдук, му болдук деп. Бизде дагы көп тепкичтер күтүп атат. Кудайым буйруса, алдыга жылып баратабыз. Айта кетсек, биздин рэп эң таза рэп. Мындай айтышат го негизи. Силердин рэпиңер эмне менен бааланат депчи. Биздин рэп биздин менталитетке жараша эң таза рэп. Ооба. Сөгүнмө сөз жок. Сөгүнмө сөздөр жок. Жамандабайсыздар. Жамандабайбыз. Бир гана эне тил боюнча патриоттук сезимдер. Көп темалар бар да негизичи. Мен анан бир текст окуй кетем. Шопур байкелер жөнүндө. Азыр деле окуп берсеңиз болот. Окурсак болобу? Ооба, келиңиз. Менимче убактыбыз бар азыр. Убакыт кыскарып бара жатат негизи. Менимче ошон үчүн окуй кетсеңиз. Окуй кетем. Биринчи куплетти. Муну качан жаздыңыз? Альбом жазып атам. Кудайым буйруса, бул биринчи куплетти айта кетейин. Келиңиз, күтөбүз. Кеттик анда. Илгеритен тарыхында бизде бар эски кесип, урматтуу шопурлар жүрөт кайрадан жолду кесип, адал тамак тапса иштеп береке өзүн сезип, ар кандай окуяны жүргүнчүгө айтып берип, арнадым кичи автобус айдаган байкелерге, салымы чоң пайдасы бар биздин мамлекетке, кимиси жүргүнчүлөргө кылса сылык мамиле, эң мыкты айдоочу деген даражаны бергиле, алдыга озуп пайдава, жол эрежесин сен бузба, форсаж кино тууралава, атандашы
жашып кубалаба, жоопкерчилик чоң буларды, жумушор шопурага да, ошол үчүн алкыш айтам мен ар бир агаларга да. Степ ваган мода болуп, Бош Бишкек жолунда күч сынашып келишет, объему чоң уналар шашылбаган абайлаган келме болсо оозунда, анткени жүргүнчүнүн өмүрү шопурдун колунда. Шорулдатып шоро ичип суусаганда жайында, кыргыз жыты кычкылдам кымыз ичет сусамырда. Эгерде шопурага да болсо клиент жанында, ашканада чычкандагы курдак күтөт дайыма. Бишкектик байкелери болсо токтогулдан калышат, андан ары шопур аке үкө болуп алышат. Жеткизет барын ошко уйкусуздан көз ачышат, чайхана аш басылып көк чай менен чер жазышат. Шопур байке менен эс алууга жайында, ысык көлгө кеттем мен болсо май аягында. Көл жөнүндө ырырдап мен бат жеттем балыкчыга, чолпон ата бостери караколго сапар алам. Номер 1 шашлам фуну бул жерлерден ким жеген, жылуу жумшак төшөк менен жатакана жай берген. Шопур байке барын билет, шопур байке алып келген, ар бир кычык, ар бир көчөнү ал эчак кизилдеген деп. Браво! Мен ойымча бул азыркы көйгөйгө да байланыштуу. Жана шопур байкелерди мактап өткөн экенсиз. Сыйлык мамиле кылгандарды. Негизи айтканда шопур байкелер көп нерселерди кылышат. Көпчүлөр билбейт. Шопур деп эле мындай жөн эле кандай десем ылдыйраак коюп коюшат да. Негизи шопур байке бул деген эң мындай кандай десем сыйлуу профессия деп. Анда эмесе Баясан мырза, негизи бүгүнкү программада биз бул бир эле оюн эмес, бизде дагы бир оюнубуз бар. Азыр кыскача эле эфирибиз кыскарып бара жатат. Негизи мынакей буюрса Зульфия менен той болот. Качан болот? Сентябрь айындардабы? Же көп барбы? Сыр болуп турсун. Сыр болуп турсун. Анда эмесе келиңиз, сыр болуп турса, азыр сиздин максатыңыз бул жакта фломастер менен өзүңүздүн Зульфия менен болгон жашооңузду чип кетишиңиз керек. Кандай жол болот? Биринчи Зульфия менен үйлөнөсүздөр, мындан кийин бул жака линия коесуздар. Сүйүү болот, бул жака линия кетти. Кийинкиси акча болот, же балким эшикте жамгыр болот, же кандай? Өзүм тандап. Акула жакка баратасызбы? Жок, акула жакка барбайбыз. Өтөбүз да бияктан. Аралап өтүп кетсиздер. Сүйүүгө жеттик. Кийинки жол. Сүйүүдөн кийин каяка барабыз? Балким Арсен болот, Арсен балам болуп калат балким. О! Балама ат коюп коем балким. Арсен деп коебуз. Балким. Мен бактылуумун. Кийинкиси. Кийин акча кетет, акча керек да негизи. Арсен акча таап берип турат. Албетте. Жакшы. Акчадан кийин бакыт болот туурабы? Жакшы. Бакыт акчада эмес, бирок акчада бакыт десек болот коем кайра. Бакыттан кийин гөлчүлүк деп коелу. Гөлчүк, бул ылай. Гөлчүк ылайбы? Гөлчүккө барабыз. Гөлчүктү забирайт деп эстеп коем. Негизи айтканда мындай да. Баткакты да билиш керек, көп нерселер болуш керек, татаал жолдо болуш керек, гөлчүктү да көрүш керек туурабы? Андан ары биргеликте көрөсүз, кыйынчылыктан баарын. Ооба, кыйынчылыктан баарын өтөсүздөр. Анан кийин үзүрүн алма менен жейсиздер. Ооба. Анан кийин алмадан кийин каяка кетти? Бака жесеңиздер болот. Жок, бака жебейм, бака жакпайт деп коем. Балким мондай өтүп баратып, мондай эмеге барабыз, Баткенге барабыз. Баткенге барып келебиз. Өрүк зарлуу Баткенге. Баткенде жамгыр жаап калат ошол күнү. Ооба, жамгыр жаап калат. Андан ары биз балким путешествие барып, акулаларды көрөбүз. Жакшы. Негизи жер тоголок болот да туурабы? Жер тоголок болгондон кийин негизи көп шаарларды көрүш керекпиз. Андан кийин балким бакаларды көрөбүз, башка шаарларды туурабы? Андан кийин мыкты. Бакаларды көрүп, кафеден чыгып эшикке чыгып кетебиз. Мына караңыздар, чүш менен Баясан мырзанын келечектеги жашоосун көрдүк. Бул жакта бардыгы камтылган экен. Сүйүү, жашоо, акула, жамгыр, Зульфия бүттүгү бар. Баясан мырза, келиптериңизге ырахмат билдиребиз. Ийгиликтер каалайбыз. Буюрса чыгармачылык ийгиликтер болсун. Шопурларды сыйлайлы. Шопурлар бизди да сыйлап койсун негизи. Кыскача калып керек болсо телегөрүүчүлөргө айта кетсеңиз болот. Бул жерде Арсен, сый урматым менен Баястан, New TV, Акжол барыңарга. Азыр кыскача сюжетибиз бар. Дал ушул сюжеттен кийин биз программабызды улантабыз. Эч кайда алыспай туруңуздар. Баясан мырза, сизге чоң рахмат. Хоп, 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 хоп. Хоп, хоп, хоп. Улантабыз. Эч алыспай туруңуздар.